Украинанын курамындагы Крым автономиялык республикасынын борбору Симферопольда беттерин чүмбөттөгөн белгисиз куралчандар көчөлөрдө машинелерди текшерип атышат. Алар кимдер экенин айтуудан баш тартышты. Биздин кабарчыбыз ал машинелерде номурлар көрсөтүлбөгөндүгүн билдирди. Аларда дүйшөмбүдө Русиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Крымдагы өз жарандарын коргош үчүн орус аскерлери аймакка киришкенин жарыялады. Украина Орусияны аскери кол салуу үчүн айыптап, өз аскерлерин тезинен аймактан чыгарып кетүүгө үндөдү. Крымга орус аскерлеринин киришин айыптаган акция Алматыда Орусиянын консулдук кызматынын маңдайында өттү. Дүйшөмбүдөгү митингге чыккан активисттер Украинанын жана Казакстандын улуттук гимндерин ырдап, Украинадан колуңду тарт деп кыйкырып турушту. Аларда Астанада Орусиянын элчилигинин маңдайында жарандык активист Махамбет Абжан баш болгон 10 киши пикетке чыкты. Кечээ Абхазия менен Осетия эле, бүгүн Крым, эртең түндүк Казакстан деген жазууну кармап алган активистти ошол замат полиция кармап кетти. Грузияда 200-гө жакын активист 75 чакырымдык жөө жүрүш акциясын башташты. Алар Тбилисиден түштүк Осетия менен чегарага жакын жайгашкан Атотси айылына чейин барышмакчы. Алар орусиялык жана түштүк осетиялык аскерлер чегараны тикенектүү зым менен тосуп атышканына каршы жергиликтүү тургундардын акциясына кошулушат. Орус жана түштүк осетиялык аскерлер мамлекеттик чегараны белгилеп атышканда айтышса, Грузия аймакты дале өзүнө караштуу деп келатат. Азербайжандын борбору Бакыда оппозициялык Азербайжан элдик фронту партиясынын алдында жардыруу болду. Андан эч ким жабыркабаганы, бирок имаратта кыйроо болгону айтылды. Окуя элдик фронттун 3 тарапкери полицияга баш ийген эмес деп 15-20 суткага камалгандан кийин болуп атат. Партиянын расмий өкүлдөрү мунун артында аларды каралууну максат кылган өкмөт турушу мүмкүндөштү. Беларустун Хомел регионунда диний масленица майрамы белгиленди. Православ христиандары куймак жасап, дастарконун май, жумуртка жана эттен даярдалган тамактарга толтурушат. Мунун баары бир айга созулчу улуу посттун алдынан белгиленет. Майрамдын кульминациясы масленица куурчагын өрттөө менен коштолот. Бул кыштын бүткөнүн айгиниреген жөргө. Азаттыктан ушул жана башка кабарларды сиз толугураак Азаттык чегиткейжи сайтыбыздан окуңуз. Биз менен Twitter, Facebook аркылуу байланышыңыздар. YouTube'дагы видеолорубуз Азаттык медиа деген каналыбызда. Телефон аркылуу биздин дарек Азаттык чекит моби.